орозо бул сыям деп араб тилинен алынат. Же болбосо тыйылуу болуп эсептелет. Баягы беттен, же болбосо ооздон, же башка жерден өзү дурус болуп эсептелбейт. Ошол 40 күн дубасы калбайт. Анткени себеп харам болгон себептен да. Орозодо кандай туура тамактануу керек? Бул арам тамак жегенде бар убакыт Кудай сактасын. Кыр эле болбой калса, жулдуруш керек болсо, чыдабай ийип көрөт деп бар кылат деп атам да. Темеки же болбосо кальян чегүүгө уруксат берилгенби? Негизи эле жеп ичиштен эмес. Балки тилин да тыйыш керек. Орозомдо ошондо күнөө кылдырып салба, кабыл кыл деп аркасынан дуа кыла берет. Болду. Бир аз ачкачылыкты сезиш керек. Эртең менен ушул жерге чейин тоюп алып, айлардын султаны. Анан орозодо тиш жууса болобу? Анткени баягы ошонун даамы, ошондон чыккан нерсе баягы оозго Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам саарлыкта береке бар деп айткан. Өп учурашса болобу? Негизинде өзү Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, орозо айынын башталышы менен баарыңыздарды куттуктайбыз. Орозо кармагандар арасында ар кандай суроолор жаралат. Тиш жууса болобу, мончого түшсө болобу деген сыяктуу. Бул суроолорго жооп алуу үчүн биз студиябызга устаз Эрмек Тынай уулун чакырдык. Устаз саламатсызбы? Орозо айынын башталышы менен куттуктайбыз. Деги эле орозо, Рамазан деген сөздүн мааниси кандай? Анан эмнеге 30 күн кармоого шарт? Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Бардык теле көрүүчүлөргө, ошондой бизди уга турган баардыгына Аллах Тааланын ырайым мээрими болсун. Ыйык Рамазан айыңыздар кут болсун биринчиден. Эми орозо ошон үчүн орозо, анткени бул жерде өзүнүн бир тыюулары бар. Эми чын баягы өзүнүн сөздүк маанисине турган болсок, орозо бул сыям деп араб тилинен алынат. Же болбосо тыйылуу болуп эсептелет. Ал эми шариаттагы мааниси болсо күн эртең менен таңдан баштап кечки күн батканга чейин жеп ичүүдөн, ошондой эле жакындык кылуудан тыйылуу деген бир маани берет. Эми Рамазан болсо бул баягы кандай десем, исламдагы мусулмандардын жыл санагы деп коет. Билесиздер, жыл санагы уже экиге бөлүнөт, өзү милади жана хижри деп коебуз. Милади дегенибиз Иса пайгамбар төрөлгөндөн баштап эсеп азыр 2025-жыл болуп атат. Ал эми мусулмандардын баягы хижри пайгамбарыбыз Меккеден Мединага көчкөн жылдан баштап эсептелип 1446-жыл болуп эсептелет азыр. Анан эми Рамада сөзү бул баягы өтө бир ачуу тийип турган күн же болсо ушундай бир кандай десем, аябай бир ысыктык мезгилди билгизет да. Бул өзүмдө сөздүгүндөчү. Ал эми ошо айдын ичинде биз июль, август дегендей эле Рамазан, Шаввал болот. Мисалы Рамазан алдында Шабан айы болду. Андан кийин Рамазан, анан кийин Шаввал болот. Ошон себептен баягы орозодон кийинки 6 күн деп коебуз го, орозо турушу бар. Ошо Шаввал айы болот. Ал дагы өзүнчө бир айдын аталыштарынан болуп эсептелет. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500 плюс ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Деги эле орозону кимдер кармаш керек? Орозону эми мен мусулманмын деген, негизи эле мусулман, ошол эмезде акылы толук, балакатка жеткен адам, эркек аял кармашы парз болуп эсептелет. Парз деген сөздү түшүнүшүбүз керек. Парз деген бул Кудай Тааланын буйругу деген сөз. Кудай буйруду акылдуу адамга, балакатка толгон адамга, мен мусулманмын деген адамга эмне экен, ошо орозону буйрук кылды деген сөз. Анан деги эле ушул Рамазан айынын касиеттүүлүгү тууралуу айтып берсеңиз. Эми Рамазан өзү айлардын ичинде эң касиеттүүсү, айлар ичинде касиеттүү болуп, мындай айтканда бир айлардын султаны деп эсептелет. Айлардын эң шарапаттуусу эмне үчүн дегенде, ушул айда Куран түшкөн себебинен, ушул айда Алла Тааланын бир өзгөчө бул түндүн ичинде Лайлатул Кадыр деп кадыр түн бардыгынан, ал 1000 айдан артыгыраак болгондугу, ошол мезгилде эле бул айда күнөөлөрдүн кечирилиши, бул айда субханалла тозоктун ичинде адамдар кутулушу, шайтандардын байланышы, негизи эле адамды мындай көзгө көрүнбөгөн тарапта эмне байлап турган болсо, ошо көздө көрүп турган нерсени байлап турган болсо, эки жакка тең пайдасы болгон себебинен бул ыйык айлардын бири эсептелет. Ошол эле мезгилде Алла Таала Куранда өзү
таква болушуңар үчүн деп айтат да. Таква болушуңар үчүн мурункуларга парз кылынгандай эле силерге да орозо парз болду деп ушулайды таквачылыктын дагы Кудайдан коркуу, Кудайды сүйүү, Кудайдын буйруктарын аткаруу айы болуп эсептелген касиетти болуп эсептелет, касиеттүү болуп эсептелет иншалла. Орозо айында көбүнчө эмнеге тыюу салынат? Орозо айында биринчи тамактын кайсы бир түрү болгон болсо дагы жеп атайлап, ал эми атайлабай билбестен жеп ала турган болсо анын үчүн казасы да жок, анын үчүн кандай айткан карызы да жок болот. Экинчиси болсо бул суу ичүү, суунун кайсы бир түрү болсун мейли. Бирок ошол эмеде сууга окшошкон шилекей, ошол эмеде какырык деген нерсе булар орозону бузбайт. Анткени ал тыйылган нерсе эмес, адамдын өзүнүн табиятынан чыккан нерсе болгон менен. Үчүнчүсү болсо бул шарият сөзү шаарым жок, эркек менен аялдын ортосундагы жыныстык мамиле тыйылган. Бирок эртең менен кечке чейин болуп жатат. Калган убакытта эмне экен бул нерселер уруксат болуп эсептелет. Анан орозодо тиш жууса болобу? Эми уруксаат берген аалымдар да бар, бирок көпчүлүк аалымдар таквачылык үчүн колдон келсе баягы оозду бекиткенге чейин эле жууп алса деп айтат да. Ооз бекип убакытта жууганы макруу деген нежелательный деп коебуз да. Анткени баягы ошонун даамы, ошондон чыккан нерсе баягы оозго кирип баягы орозону ачып коюш коркунучу бар деп таквачылык кылса болот. Анан эми же болбосо зубный щетка менен өзү эле жууп койсо, же болбосо мисвак менен колдонсо, ошондон мисвактагы ачуу даамын оозго жутпастан уруксаат берилет да. Анан көбүнчө ушу орозо кармаганда өбүп учурашкан болбойт деп айтылат да. Негизи ушу наристени өпсө болобу, өбүп учурашса болобу? Негизинде өзү шариятта өзү махрам намахрам деп коет. Нике өтө турган же өтпөй турган деп коебуз. Ошо жана башында айткандай орозонун ичинде эркек менен аял ортосунда жакындык болбойт деп айтып атпайбызбы? Ошо шавхат деп коет, кызыгуу менен өз аялын өбүү, ошол деген нерселер бул орозону буза турган нерсе эмес, балки орозого бузга жакындата турган нерсе болуп эсептелет. Адам өзүн өзү кармай албай калышы мүмкүн деп айтылат. Бирок эми өбүшүү жагына келген болсо, ошондой шавхат менен башка бирөөнүн аялын, же болбосо бир подружка деп баягы эркек башка аялды өбүшүү, же болбосо аялды өбүшүү, эркекти өбүшүү деле өзү жакшы көрүлгөн нерсе эмес. Бирок улуу адамдар, мисалы аталар, апалар, ошондой кичинекей балдарды өбө турган болсо, эркелете турган болсо, орозо бузулбайт, эч нерсе болбойт. Негизинде чын эле баягы ислам өзү уяттуулуктун дини болгон себебинен бизде уят деген нерсе баягы ыймандын бир керектүү шактарынан болуп эсептелет. Эгер уяты жок болсо ыйманы жок, ыйманы жоктун уяты жок деп баягы аалымдар, илгерки аалымдар айтып келген. Ошол себептен мисалы орозо жана башта айтып атабыз, орозо бул тарбия айы да. Ошо тарбия айы болгондон кийин бул айда дагы колдон келишинче биз баягы ошо уяттуулукту кармашыбыз керек экен да. Жөн эле баягы өбүшө берип бул баягы батыштан келип калган цивилизация да. Бизде болсо өбүшкөндө баягы эң болсо улуу кишилер пешенеден өпкөн да. Эч качан баягы беттен же болсо ооздон же башка жерден өбүү өзү дурус болуп эсептелбейт. Жакшыраак эмес дегендей баягы. Анан деги эле ушу орозо учурунда кармаган учурда тиш канаса орозосу бузулабы же бузулбайбы? Орозо 3 эле нерседе бузулат. Биринчиси тамак ичсе, экинчиси суу ичсе, үчүнчүсү жыныстык катнаш кылса. Бирок калган нерседе ооз канайбы, мурун канайбы, эстен танабы, анын баардыгы тең орозо бузбайт. Буза турган нерсе ушу 3 эле нерсе. Орозо учурунда тамеки же болбосо кальян чегүүгө уруксат берилгенби? Булар орозону буза турган нерселердин ичине кирет. Анткени себеп бул баягы духан деп коебуз. Түтүн, топтолгон түтүндөр, ошол эле наша, кальян жана нерселердин баардыгы бул орозону буза турган нерселердин баардыгы. Булар да. Орозо учурунда тамак жеп алса эмне болот капысынан? Эми капысынан билбей эле тоюп алса дагы орозосу бузулбайт да. Анткени билбестик менен унутуп калып, ошону кылып алган болсо, анда мындай айтканда орозосу бузулбайт, күнүнө кийин кайра тутпайт да. Анткени ошо орозонун ичинде эле болуп эсептелет. Кечинде эле ооз бекитип уктап алса орозо кабыл болобу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам саарлыкта береке бар деп айткан. Саарлык дегенибиз баягы эртең менен ооз бекитүүдө. Ошон үчүн көп адамдар ушул баягы эртең мененке турбай орозонун берекесинен кур калып атышат. Орозонун берекеси саарлыкта, ооз бекитиште. Эми атайлабай жатып калган болсо, уктап калса, анда эми эч нерсе эмес. Бирок атайлап эле баягы ошону жебей эле бир маал тамак жейм дей турган болсо, бул орозонун мындай грубый нарушение деп коелучу мейли. Орозонун ичинде бир жакшы көрүлбөгөн амалдардан. Пайгамбар саарлык жегенге береке бергиле деп Алла Таала сураган да.
Мурунку жылдагы орозо күн карыз болгон орозо күндөрүн кармоого жетишпей калса, анан орозо башталып калды да, анан кийин толуктаса болобу? Мисалы көп адамдар ушуну суроону көп берип атат азыр. Мисалы сиз бирөөдөн 100 сом алдыңыз, убагында кайтара албай калдыңыз, бирок 100 сом алыш керек болот да. Эми бул карзыңыз дагы эле туруп атпай туруп кутулган жоксуз да. Эми бирок муну кылыш керек болот. Ошондой эле мисалы алсам мурунку калган орозоңор азыркы бүгүнкү фарз орозого тиешеси жок уже. Бирок бул карыз боюнча тура берет. Ошо орозо бүткөндөн кийин кайра эле дагы ошону кутулуш керек болуп эсептелет. Анан орозого чейин ичимдик ичкен адамдардын орозосу кабыл болбойт деп коет да, 40 күнгө чейинкилердикичи. Анан бул боюнча кандай деп жооп бересиз? 40 күн дегенде көбүнчөсү мындай Алла Тааланын элчиси пайгамбар өтө коркутуп дуа кабыл болбойт деген да. Дуа кабыл болбойт. Дуа дегенибиз ошол арам нерсе болуп турган себебинен. Ал жерде сөзсүз эле кечке чейин ичкен адам эмес. Оозда тамчы кирип кеткен адам жөнүндө сөз болуп атат да. Жөнүндө тамчы кирип калды мисалы алсачы, ата эле ошо тамчаны ичип көрдү. Биз аракты, нашаны, же болбосо апиимди, мейли алкоголдун баардык түрлөрүн. Ошол 40 күн дуасы кабыл болбойт. Анткени себеп арам болгон себебинен да. Орозо болсо бул өзүнчө парз. Бул көчө ичкенби, мурдаң ичкен ал эмес жок. Бүгүн ооз бекитиш керек. Мен мусулманмын деп айтып атпайбыз башындачы. Балакатка толгон, өзү мусулман деп эсептеген, ошол эмеде субханалла акылдуу адам орозону тутуш парз болот. Андан алынбайт көчө ичип калгансың депчи. Бүгүн орозо тутуш керек болот. Бирок эми Кудай сактасын, эми кечинде оозду ачканда ара качып болбасын да. Кудай сактасын да ауыз биле. Анан орозодо ооз бекиткенден кийин тамагынын калдыгын жутуп алсам эмне болот? Эми атайлабай өзүн тоем, ушундан тоем деген ниетте болбой жутуп ала турган болсо ал эч нерсе эмес. Бирок мондай буудай деп коебуз, же болбосо тырмак, кичине чыпалактын тырмагы болор го. Мына ушунчалык деңгээлде атайлап жута турган болсо, ал кафара берет деген да жери бар. Аны эми бул баягы кандай десем, ушу бир тойсом керек болсо оозуна шилекей толтуруп туруп жутсаң дагы баягы тойсом экен депчи. Ошол да жактырылбайт шариаттачы. Орозон бузбаса дагы ошо макру болуп эсептелет. Ниет түз болуш керек. Ниет туура, ниет туура түз болуш керек. Деги эле орозо кармаган адамдар кандай сооп табат? Орозо кармаган адамдардын сообу өзгөчө. Биринчиден мунун сообун бир гана Алла берет. Анткени орозо мен үчүн дейт Аллах Таала. Орозо мен үчүн, анын сообун мен берем деген. Ал эми мындай кичинекей жөнөкөйттүү мындай пайгамбарыбыз мындай бизге кызыктырып айткан нерсеси ошол орозо туткандар үчүн ар-райян деген өзүнчө бир эшик болушу. Же болсо орозо туткандар ошол бейиштин эшиги ошолор үчүн ачылып турат деген сөз пайгамбардан айтылган. Пайгамбарыбыз быйык Рамазан айы келди. Алла Тааланын рахматы төгүлө турган, ошондой эле күнөөлөр кечириле турган, тозоктон кутула турган ай деп айтылган. Бул айда орозо туткан адам бактылуу, орозону себеби жок тутпай калган адамдар бактысыздар булар. Анткени себеп бул орозо айында да кадыр кечеси деген бар, билесиз. Ошо кадыр түндө адамзаттын рызкысы толуктанып 1 жылдыгы берилет деп айтабыз. Ошо себептен ким орозо айында орозо туткан болсо бактылуу, ким орозо тутпай болсо эми айланайындар, эми эмне кылабыз эми? Бактысыздыктын бир жолуна. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күн минбар деп коебуз, мечитте өзүнчө 3 тепкичтен турган эме бар. Ошол жерге чыгып имам кутба деп коет, шарият айтат, өкүм айтат. Ошол жерге пайгамбар биринчи бутун койгондо бир аз туруп калып, аны амин деген экен. Ошентип 3 тепкичке амин деп айткан экен. Ошонун бирөөсүндө сахабалар келип, "Я Расулалла, эмне үчүн сиз амин дедиңиз?" Амин деген сөз кабыл болсун деген сөз да. Омин деп коебуз кыргызда. Омин деген сөз кабыл болсун деген сөз. Мына ошол неде пайгамбардан эмне үчүн ушундай кылдыңыз, эмне үчүн омин дедиңиз дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага Жабриил периште келип, Рамазан айы келип туруп, ким орозо кармап өзүн тозоктон сактап калбаган болсо, ал жок болсун дегенде мен омин деп коюм деп. Канча чоң бир маанилүү нерсе экенин Алла Таала Жабриил периште аркылуу пайгамбарга билгизип, пайгамбар ачык айтып атат, омин деген сөз. Демек, орозо кармаган адамдар Кудайым буйрса, эми муну менен кээ бирлер абалып биз сөздү калып, эми тиги орозо кармадар периште экен да биз болсо өлүп турбуз. Жок, андай эмес. Болгону гапилеттиги, адамдын кайдыгерлиги ал адамды бактысыз кылды деп айтып атышыбыз. Орозодо адам өзүн эмнеден сакташ керек? Орозодо адам негизи эле жеп ичиштен эмес.
Балки тилин да тыйыш керек. Тилин жаман сөздөн, көзүн тыйыш керек, жаман нерсени кароодон, кызыгуудан, шафкат менен бирөөнүн дүйнөсүнө көз артуудан, көрө албастыктан, ач көздүктөн, менменчүүдөн, текеберликтен, баягы айта берсе адамзаттын терс, адамгерчиликтен чыгара турган терс болгон амалдар бар го. Мына ошолордон өзүн сакташы керек. Ошол менен бирге эле бир адамдын көңүлүн оорутуу, бир адам субханалла керек болсо урушуп аткан болсо аны менен кайра урушпай, мен орозомун деп айтпа деп айткан пайгамбарыбыз. Демек адам моралдык жактан, ошол эле жактан кандай финансовый жактан, мейли кайсы жагынан болсо дагы жакшы жагына мындай ыктап, ошол жагын туура көрүшү зарыл айлар болуп эсептелет. Анан орозо кармагандар дубага өзгөчө маани бериш керекпи? Анан кантип туура дуа кылыш керек? Дуанын түрлөрү көп, бирок өзгөчө дуа кабыл боло турган убакыттар бар орозодо. Ошонун бирөөсү эртең менен ооз бекитер алдында. Андан кийин экинчиси болсо качан оозду ачып аткан убакытта. Анан мындай кандай десем, бир сунуштама катары айта турган нерсе болуш керек. Ошо эртең менен ооз бекитерди алдында бир 5 мүнөт калганда, баягы тамактар жеп бүтүп, анан бир аз дуа кылып отуруп, ооз бекиткен жакшыраак болот. Андан кийинси ооз ачаарга бир 10 мүнөт калганда, ошо отуруп, шашпай бир дуа кылып, анан аркасынан дуа кылса. Дуа деген бул тилек да. Анан өзүнүн эмне тилеги бар. Мисалы бир адам жашоодо бир оңолгусу келет, Алладан тилесин. Бир адам болсо бир жубайлуу болсу келет, аны тилесин. Бирөө бир жакшы бир жолдоштуу болсу келет, жолдошун тилесин. Ийгиликтүү болсо ийгилигин тилесин. Анан эң негизги нерсе ахирет күнү Алла таалам азапка салып, тозокко салып салбасын. Ошол эме дагы бир андан да жакшы нерсеси, Кудайым, Аллахым, сен менен ыраазы боло көр деген нерсени тилеши керек. Анан орозодо капельница же болбосо укол алса болобу? Ооба, негизи орозонун ичинде капельница алса болот. Негизи баягы ооздон жана бул мындай айтканда жана тамак кирүү органдар бар да. Ошо негизи эки тешик деп айтабыз да. Ошол жерден атайлап тамак кирбесе эле, калган жагында мисалы укол ала турган болсо, ооздон эмес да. Ошо менен сайса, аны менен бузулбайт. Анан бирок эме болбош керек. Жана глюкоза, витамин, тамак аш боло турган нерсе болбош керек. Адамга күч бере турган. Орозо учурунда кандай медициналык анализдерди тапшырууга болот? Негизинде өзү орозо учурунда анализдердин баарын тапшырса болот. Кан аркылуу деле? Кан аркылуу деле боло берет. Эч эмес жок. Ал чыккан нерсе да кирген нерсе эмес. Бирок баягы шафкат менен боло турган нерсе барбы? Мындай эркекке тиешелүү болгон анализ бар. Спермограмма деп коебуз кечирим. Ошол нерсени бербеген жакшыраак. Ал эми тиш доктурга барып тишин жасатса болобу? Мен көбүн айтып атам, мен ушу тиш доктурга барган мезгилиңерде такыр эле болбой калса, жулдуруш керек болсо, чыдабай өкүрөт деп баргыла деп атам да. Анан жөн эле барып, именно орозо айында барып алып, тишим жасатмакмын деп анан аякка суу эметиш керек болот, кыйналыш болот. Ошол нерсе менен бузулуп калбасын деп атабыз да. Анан орозодо өзгөчө айымдар маникюр же болбосо ошо кирпик, чаптама кирпик менен орозого кабыл болобу? Ушунда көп кызыгып сурагандар бар да. Эми кабыл болбойт деп айтпайбыз. Бирок ошол өзүнүн ошол жана чапталган нерсенин ар жагына эгерде суу кирбей турган болсо, ошол мисалы колго жана тырмак кое алган болсо, ошонун үстүнө баягы суу даарат өтпөй турган болсо, негизи эле ал адам ошентип жүрүү өзү туура эмес да. Орозого чейин эле негизичи. Орозого чейин эле жанагындай бир гусул, бой даарат деп коебуз. Ошо бой даарат өтпөй турган деңгээлде жүрүү бул шариятыбызда бул мен мусулман деген адам үчүн, жүрөгүндө мусулман деген адам үчүн күнөө болуп эсептелет, аялы эркекке. Анан эми ал чаптап алып орозо тутса болот. Бирок биягында бир кемтик бар да. Орозосу кабыл болбой калат, жок астагфирулла деп айта албайм мен. Ал ар бир адам өзүнүн эмеси. Бирок орозонун парзын аткарган болот. Жеген жок, ичкен жок, жыныстык катнашка барган жок, болду, орозо болуп эсептелет. Бирок ошонун өзү асили жүрүш, ошентип жүрүшү жактырылбаган нерсе бул. Анан алыскы сапарга чыккан учурда орозону кандай шарттар менен кармаш керек? Негизи өзү орозону сапарга чыккан адамдар кармабайт. Мисалы сапар дегенде 3 күндүк жол деп коебуз, 120 километр алса бир сапарга кетип аткан болсо, ошол сапарында оорчулук боло турган болсо, ал адам оозун ачат негизинде.
Анан эгерде бара турган сапары жакшынакай машина менен, барган жеринде баары ислам дининде тутулган, орозо боло турган болсо, кыйналбай турган болсо, конокко чакырылса, ооз ачар убакытка чакырылса, анда ал адам орозосун тута берген жакшыраак. Мындай айтканда, оорчулук, кыйынчылык болсо, мисалы бир адам кетип атат, каяка десем бир Турцияга кетип атат, же Россияга кетип атат, сапар менен. Ошол жерге барганга чейин орозосун ачып, ошол жерден кайра орозосун тута берет иншалла. Ал эми ооз ачкан же жапкан учурда даарат алуу шартпы? Жок, шарт эмес. Өзү даарат бул намазга шарт. Намазга кирүү үчүн даараттуу гусулду болуш керек. Бирок орозого кирүү үчүн даараттуу да гусулду болуш шарт эмес. Качан оозду жапкандан кийин даарат алып, гусул алып алса боло берет. Ооз бекиткен учурда биринчи дубаны айтып анан суу ичеби же болбосо сууну ичкен соң дуба айтыш керекпи? Биринчи кармагандар ушуну көп билбейт экен да. Эми өзү жаңы бизде келип аткан дуа келип атпайбы? Навайтана сума саума шахра рамазан минал фажир ал магриб депчи. Мен ниет кылдым деп атат да. Орозо тутмакка эртең мененден баштап кечке чейин деген сөз ал. Ал ниет кылат да. Өзү намаз эмеге ниет менен кирет. Мисалы кечинде жатаарда сөзсүз ниет кылыш керек орозогочу. Анткени уктап калышыңыз мүмкүн да. Ошо ниет менен киришиңиз керек да. Анан ошол себептен мисалы бир адам ооз курсак тойду, баар нерсе кылды, ооз жаба турган ук келди, анан кийин ниет кылыптыр аркасынан Аллайым ушу орозобузду берекеттүү кыл, кыйналтпа, орозомдо ошондо күнөө кылдырып салба, кабыл кыл деп аркасынан дуа кыла берет. Болду. Ниет кылыш өзү эмесинде бар. Орозодо кандай туура тамактануу керек? Кайсы азыктарга өзгөчө маани берүү керек? Орозодо бир аз ачкачылыкты сезиш керек. Эртең менен ушу жерге чейин тоюп алып, анан кечинде бу жерге чейин тоюп албаш керек да. Адам курулдап, ошол ачкачылыктын бир даамын сезиш керек. Ошон себептен эртең менен деле, кечинде деле баягы субханалла мындай бир этияттык менен, мындай бир кичине бир алсыздыкты сезип тамак иче турган болсо, өзгөчө жакшы болот иншалла. Кээ бир баягы эмени көрдүм, бир жерде орозодо муну жегенге болбойт, муну жегенге болот деп. Бул тамактын көптүгүнөн го деп ойлой берем да. Бирөө пайгамбарыбыз заманында Айша энебиз айтат, биз бир кара дейт, анан бир пияла суу менен ооз аччы элек, анан ооз жапчыбыз дейт. Бир кара деген бир курма. Анан бир пияла суу. Ушу менен орозо тутушкан адамдарчы. Биз болсо азыркы мезгилде болсо тамактын көптүгүнөн жана ПП правильное питание деп, кээ бирлер болсо орозонун ичинде арыктайм деп, ушул нерселер бул такыр туура эмес. Негизинде өзү кайсы тамак болсо дагы бир түрлүү болгон сүннөт. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, мисалы нан болсо нан менен, курма болсо курма менен, ошон суу менен бир аз кылып ооз жапкан. Демек тамак ошол жеп аткан тамагы бир түрлүү болгон жакшыраак болот, 1000 түрлүү эмесчи. Эми албетте азыр жакшы заман тамак көп. Айтайын деген нерсем ошол өтө тоюп, анан кыйналып кала турган деңгээлде болбош керек. Анан орозодо карыз болуп калган күндөрдү жума күнү толуктаса болобу? Эми субханалла өзү жума күнү орозо тутуш жакшы нерсе эмес өзү. Орозо тутушу мисалы жанагындай бир жалпылай түрдө адамдар конок келе турган күнү, жалпылай түрдө адамдар мисалы чакырыла турган күнү, адам барды майрамдап турса ачка болуп тургандагысы жакшыраак эмес. Эми орозо жума күнү майрам деп айта албайбыз, бирок ошол күндөр адам көп убакта конокко чакырылат турабы? Ошон себептен мисалы жума күнү орозо тутканы жакшыраак деле эмес. Андан көрүп башка күндөрдө өтө. Бирок эгерде дайым онда тутуп келаткан болсо, карыз менен, анда кошуп тутуп кете берсе болот. Анан таравих тууралуу айтып берсеңиз, таравих намазы тууралуу. Таравих намазы бул орозонун ичиндеги өзгөчө бир нурлуу бир амалдардан, анткени орозо бул ибадат да. Мисалы биз аз ачка жүргөнүбүз ибадат. Анткени себеби азыр ооздон чыккан жыттагы бул Аллага жагымдуу. Сүйлөп аткан сөз, ар бир сөз таспих. Таспихтен субханалла, альхамдулилла, Аллаху акбар деген сөз сыяктуу болот. Ошондой эле мисалы уктап атышыңда орозодо уктаса бир адам, ошол дагы ошо ар бир деми дагы ошондой бир зикир кылып аткандай болуп эсептелет. Орозонун өзгөчөлүгү ушул эки да. Анан ошол орозо Куран менен, намаз менен өткөн жакшы. Биздин Ханафи мазхабыбызда 20 рекет болот таравих намаз.
Таравих намаздын өзгөчөлүгү ушул бул Курандын айы болгон себебинен эркектер мечитте имамдын аркасынан, каардын аркасынан туруп хатма Куранды толугу менен окуп бүтсө жакшы болот. Жакшы мустахаб амалдардан. Ошол эле мезгилде бул ибадат деп атканыбыз, жана айтып атканыбыз намаз дагы бул ибадат. Кудай Таалага сыйынуу, орозо да сыйынуу. Демек нур үстүнө нур болот. Ар бир күнүнө мисалы Азирет Алиден келген бир жакшы бир пазилет бар. Эми мындай биз ошол пазилетине карап айтабыз да, илгертен айтылып келген, машхур болуп эл арасында тарап кеткен хадис деп айтылып келет. Ошону мисалы мынакей бүгүн 3-үчүнчү күн таравих намазы окулат. Биринчи күндө мисалы таравих окуган адамдарга энеден туулгандай күнөөсү кечирилет экен. Экинчи күн таравих окугандарга мисалы ата энеси эгер мусулман болсо алардын күнөөсү кечирилет экен. Анан үчүнчү күнү болсо Алла Таала ошол ким окуган болсо Ибрахим алейхисаламдын уулдарынын күнөөсү кечирилгенде күнөөсү кечирилет деп дагы айтылат да. Мен азыр адашып алышым мүмкүн, бирок айтайын деген нерсем ар бири сооп да. Анан эркек дагы, аял дагы таравих намазы сүннөттү мустахаб болот. Мустахаб. Эгер окуган болсо жакшы, аял кишилер үйдө окуй берет, өзүнчө. Жалгыз окуса болот. Жалгыз окуса болот. Жалгыз эле окуй берет да. Эркектер болсо мечитте чогуу окуган жакшыраак болот. Анан ошо орозо айында намаз баштагысы келген адамдар аябай көбөйөт. Анан аларга кандай кеңеш бересиз? Албетте, бул төтө сонун мен кеңеш деле эмес, балки сүйүнүп мындай кол чаап кабыл алмакмын. Эмне үчүн дегенде намаз өзү ушундай бир чоң бир буйрук Кудай Тааланын. Бул 2-7 катар асмандан пайгамбар саллаллаху алейхи Мираж кечесинде пайгамбарыбызга берилген. Мунун окуясы өтө чоң намаздын. Эми намаз бул денедеги баш сыяктуу да. Адамдын башы жок болсо, ал адам катары эсептелбейт, билесиз. Ошондой эле намаз эң биринчи сурак намаздан болот. Эгер намазы туура чыккан болсо, калган ибадаттардын баардыгы туура чыккан болот иншалла. Ошонун себебинен намаз окуйм деп баштагандарга айланайдар. Аллахым силерге хидаят берсин, күч, тофик берсин. Албетте намаз бул момундун бир куралы, намаз бул момундун Кудай болгон мамилеси. Намаз бул ушундай намаз бул кандай десем, Алла жактырган пендесине бере турган белеги. Ошону кабыл алсын, окусун иншалла. Анан тахажжуд намазы боюнча дагы айта кетсеңиз. Тахажжуд намазы бул өзгөчө, бул кандай десем, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушинтип айткан экен: эгерде мен үммөтүмө оор болбогондо тахажжуд намазын парз кылмакмын деген экен. Анткени эмне үчүн десе, бул пайгамбарлардын намазы экен. Анткени биринчи асманга Алла Тааланын кудурети, Алла Тааланын улуулугу биринчи асманга түшүп кабар берилет экен, дагы суралат экен. Бар бекен сурай тургандар, мен берейин. Бар бекен, мен берейин деп турат экен. Жоксо ушу биринчи катар асманга келип туруп, карасаңыз канча деңгээлде ушу түнүчөн ушу колду көтөргөндө адамдарга берилбей калбайт экен. Ошол себептен тахажжуд. Анан орозондо дагы бир мүмкүнчүлүк тахажжуд намазды окуп алганга. Бул олиялардын намазы, пайгамбарлардын, олиялардын, такып адамдардын намазы. Бир окуя келет. Бир күнү ошол чоң бир аалымдар, бир кулчулук заман экен. Анан бирөө кызматчыны алган экен. Кызматчы кылып бир аялды кызматчылыкка сатып алган экен базардан. Бирок ал кызматчы аял сурайт экен да, мындай бир менин бир өтүнүчүм бар. Ошону аткарсаңыз мен ыраазы болот элем, рахмат айтат элем. Эмне өтүнүчүм бар дейт? Мен түн ичинде туруп намаз окуйм, мага тоскоол кылбаңыз деген экен. Анан баягыл субханалла түн ичинде туруп намаз окуп атканда бир күнү баягыл ээси мындай карап туруп, карап отурса аял мындай дуа кылат экен: "Я Алла, сенин мага болгон сүйүүңдүн себебинен мени кечир" дегенде, баягыл оңдойт экен: "Жок, я Алла, менин сага болгон сүйүүм себебинен мени кечир" деп айткан десе, баягыл күң аял, баягы кул болгон аял айтат экен: "Кожоюн" дейт. "Эгерде Алла Таала мени сүйбөгөндө" дейт, "мени тахажжудка тургузуп" дейт, "сени өзү уктатмак эмес" деп айткан экен. Көрсө, Алла Таала кимди сүйгөн болсо, ал адамга дагы өзүнчө дагы өзгөчө бир түн ичинде туруп Кудай менен жалгыз калганга мүмкүнчүлүк берет экен. Кандай эки сүйүшкөн адам жалгыз калганда карайт да дайыма, туурабы?
дайыма бири менен жакшылык дайыма жалгыз болушту каалайт. Ошондой эле кимде эми Алланы сүйгөн болсо, кимде Алла сүйгөн болсо, экөөнүн ортосундагы сөздү эч ким тыя албайт экен. Жакшы. Анан ошо орозо кармаган адамдарчы, мисалы балким тең тушуна менин Оозунбек ооз ачырбайсыңбы деп тамашалап деле айтса, анын орозосу кабыл болобу жана бул негизи туурабы? Эми доолап ичкен тамак өзү арам. Негизинде аалымдар жактырбайт, доолап. Баягы айлык албадыңбы, айлыган бир нерсе кылбайсыңбы? Ооба. Тигиндей кылбайсың деген сөз бул өзү арам, бул өзү. Бир момундун мисалы алса, бир адамдан балким мүмкүнчүлүгү болбой турса деле, анын мүмкүнчүлүгүнөн тышкары аны доолап, анын акыбалдарын билбейбиз да. Балким бир нерсе карыздыр, балким бир нерсе муктаждыр. Ошонун себебинен мисалы аны доолап ичкен арам болот. Эми орозо кабыл болбойт деп айткан алысмын. Бирок субханалла бул арам тамак жегенде бар Кудай сактасын, аузубилла. Балким кээ бир алымдар башкача айтышы мүмкүн, бирок доолап ичкен арам болот. Анан орозодо кош бойлуулар же болбосо бала эмизгендер кармаса болобу? Бул жерде талаша турган деле нерсе жок. Эгерде ошо боюнда бар аял ошол орозонун себебинен алсырап, баягы анемия болуп, баласына кан жетпей, гемоглобин көтөрүлбөй баягы кыйналып төрөп кала турган болсо, өзүнө эле күнөө болот да. Ошол себебинен аларга да уруксат берилет. Бирок ошол орозосун кийин каза катары тутуп берет. Бир ай мисалы төрө ошол эменин себебиненчи, орозонун урматы ушул да. Боюнда бар болсо да тутпай калса, кийин казасын тутуп бериш керек болот. Анан ошондой оорга дуушар болуп кала турган болсо, анда тутпайт. Эгер жок көтөрө алам деп мурун тутуп жүргөн болсо, анда тута берет, эчтеке болбойт. Ошондой эле бала эмизип атканда ошондой эле болот. Эгер баланы негизи 2,5 ай, 2,5 жашка чейин эмизет негизинде, өзү 2 жашка чейин токтотуп, 1,5 жашка чейин тамак жедирип, баягы көндүрүш керек да. Анан ошол эмизгенден аткан мезгилде өзү алсырап, сүт чыкпай кала турган болсо, же болбосо бала алсырап кете турган болсо, анда эмнеге анын кармабаганы жакшы көрүлөт шариятта. Ал эми ошо орозо кармаган адам сапар учурунда балким кусуп салса же болбосо ооругандан кусуп алса, ал бузулабы же бузулбайбы? Жок, ал адамдын даараты бузулат, бирок орозосу бузулбайт. Анткени себеби ал бир табигый нерсе да, ашказанда бир оору бар, же бир мындай бир баш айланада бир кусушу мүмкүн. Бирок айтып атпайбы жанагындай, оозго кирген нерсе бузат, чыккан нерсе бузбайт да. Деги эле ошо орозодо ооз ачырам деген адамдар көп болот. Аларга кандай сооп болот анан? Ооз ачтыруунун сообу өтө чоң негизи. Чөөн эле бир карап окуп элек, субханалла. Ооз ачтыргыла деп пайгамбар айткан да. Ооз ачтыргыла. Анткени себеби бул ай баягы мындайсам карып мискин, ачка адамдардын мындай кажатын бүтүрүүчү ай да. Ошол себептен кимде ушу ооз ачтыра турган болсо, кыямат күнү Алла Таала эч бир мындай бир жакшылык болбой, райым болбой турган күнү Алла Таала райым болуп, Алланын рахматына бөлүнөт экен, кимде ооз ачтырган болсо. Ошол мезгилде сөзсүз эле ооз ачтырбайт, себеби кимде баягы ооз бекитсе да ошондой болот. Эртең менен ооз бекиттирсе, көбүнчөсү келиндерге, мындай кулагына бир күмүш сырга, кайната кайнелерге, күйөөлөрүңөргө, мисалы өзүңөр тута албай аткан болсо, ким кызмат кылып оозун бекиттирип аткан болсо, оозун ачтырып аткан болсо, машалла, алар сооп үстүндө сооп, нур үстүнөн нур табаарын унутпашсын. Анткени кээ бирлер бар, өзүң эле жаап алчы деп кээ бирлер бар да, мындай эркек элиндер бар, эркек аялдар бар, мындай көп эти бар, алып мен эми динден алысмын, эми диндар өзүң эле диндар боло берчи, ошо деген аялдар болсо, ошону жакшылап түшүнүп алыш керек да. Ошону Алла Таала эч бир райым кылбай турган күнү, мээрим жок күнү Алла Таала ооз бекиттиргендерге, ооз ачтырганга Алла Таала райым, мээрим кылат иншалла. Сизге чоң рахмат маек бергениңиз үчүн. Анан биздин жалпы көрүүчүлөргө кайрылып кетсеңиз болот. Урматтуу ур туугандар, биринчиден баарыңыздарды ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Эмне үчүн куттуктайбыз? Анткени себеби бул кутулуунун, ошол эле мезгилде Алланын райымына, рахматына бөлөнө турган ай болгон себебинен Алла Таала эсепсиз соопторду берип, райымын алып тозоктон куткара турган ай болгон себебинен маша баарыбызды куттуктайбыз ушундай бир берекелүү айга келгениңиздерге. Келиңиздер, баарыбыз кыргыз элибиз, мен мусулманмын дегендер, ошол эле мезгилде субханалла башка диндеги кайры дин болсун, субхан ушу айда жеке эле дайым эле субханалла жакшы мамиле кылалы.
Анткени азыркы мезгилде адамдар курсагы ток, баары нерсе бүтүн болуп калганы менен бирок мамиледен аксап баратабыз. Ошо ийик Рамазан бир себеп болуп, иншалла мамилелерибиз оңолуп, бирибизге болгон күйүүт, бирибизге болгон жакшы бир нерселерди ойлоо, пикир кылуу деген нерселер көбөйүшүн каалай элем. Баарыңыздар Аллах рахмат берсин, береке берсин. Алла күнөөңүзгө кечирсин. Ассаламу алейкум. Ар бир мусулмандын Рамазан айында кармаган орозосу кабыл болуп, изги тилектери орундалсын демекчибиз. Бүгүнкү берүүбүз пайдалуу жана кызыктуу болду деген ойдобуз. Саламатта болуңуздар.